Bizdin ata babalarыбыз көчмөн турмушта жашап, мал чарбаңчылык, дейканчылык. Кийим кечек жанына ай балта найзасы сыяктуу куралдарды үз алдынча жасаган. Билир билимдүү, үлүмдүү жана руханий жактан чеңел болгон, намаз окуган, Аллахтан коркушкан, адеп ахлак менен жашаган. Молдолор жана аксакалдар элдин руханий жетекчилери, билимпоздор, тарбиячылар болушкан. Алардын жардамы менен ар бир кыргыз баласы руханий жана моралдык жол менен өсүшкөн. Бизди басып келген эсерлилим бирген биз деп алдаш кызырызы кысырдару. Советтик бийлик келгенде элдин салт санасы жана дини турмушуна чектөө салынган. Молдор, аксакалдар куугундукка алынып өлтүрүлгөн. Намаз окууга тыюу салынган, мечиттер жабылган. 80 жылдык пропаганда аркылуу көпчүлүк адамдар